ооруканага чындыгында көп түйшүк, ошондой эле чоң нагрузка болуп атат да. Жанындагы 2-3 баласы болсо аны да кошо ичти болот да. Негизи 500 орун, 530 орунду, бирок бүгүнкү күндө 606 жатат бүгүнү. Көптөгөн жарандар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында кезек күтүүлөр орун алып, орундары жок болуп жаткандыктарын айтып кайрылышууда. Мындан улам Кактус Медиа жерине келип, абал кандай болуп жатканын билип көрүүнү чечти. Биздин жугуштуу оорулар ооруканасы бул республикада бирден бир оорукана болуп эсептелинет. Өзү негизинен бул оорукана 530 орунга чектелген. Биз өзү негизинен бир эле Бишкек эмес, бүт региондордогу өтө оор акыбалда келгендердин баарын биз кабыл алабыз. Анан эгерде биздин региондордогу биздин медицинский кызматкерлер жардам бере албай калса, алар да бизге которушат да бардыгын. Бүт республика боюнча негизинен. Анан эми бул бүгүнкү күндө болуп аткан ситуацияны айта турган болсок, бул жылда эле кайталанган, жылда эле болуп аткан бул өзү ситуация. Мына кеч күздөн кыштын келери менен, күндүн суугу менен болушу менен ошо биздин жарандардын арасында, өзгөчө мына балдардын арасында корч мүнөздөгү вирустук инфекциялар көбөйө баштайт да, дем алуу органдарынын. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө биздин ооруканага кайрылгандардын саны да көп. Ошону менен бирге биздин ооруканага жаткандардын да саны көп да. Анан эми бир эле ошол корч мүнөздөгү ОРВИ же грипп ошону эле кабыл албастан, биз өзү негизинен бүт жугуштуу оорулардын баарын кабыл алабыз да. Алардын арасында кызамык, кызылча менен келгендер да бар. Ошону менен бирге менингит менен, сары коорузу менен келгендер, бруцеллез, в общем негизи бүт жугуштуу оорулардын бардыгын биз кабыл алабыз да, башка ооруканалар кабыл албайт. Ошондуктан биздин ооруканага чындыгында көп түйшүк, ошондой эле чоң нагрузка болуп атат да. Эми биздин келген ооруканага келгендердин саны дагы көп болуп атат. Ошол себептен жанагы кезек күткөндөрдүн саны көбүрөөккө туруп калып атышат да. Анан эми биздин жарандарыбызды баарын мен күнөөлөй албайм. Бирок ошол бизге келердин астында өздөрүнүн жана үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылса жакшы болот эле да. Эгерде алар көргөзмө бере турган болсо, анда бизге келсе, бизге келгендердин саны бир топ азаймак да. Мисалы үчүн эгерде күндө орто эсеп менен бизге бир күндө 300-350 адам кайрылса, алардын ичинен болгону бир 30% жаткырабыз да. Калганын көрүп эле, консультация берип эле жөнөтөбүз да кайра үйүнө. Алардын ооруканага жаткырыштын кереги жок да. Мисалы үчүн ошолор ошол өздөрүнүн жанагы үйлөр дарыгерлер кайрылса абдан жакшы болот эле да. Анан эми биздин жарандарыбыздын арасында дагы мындайлар бар да, үйүндө бир баласы ооруп калса, жанындагы 2-3 баласы болсо аны да кошо ичти болот да. Анан кийин келип алып, ошо жанагы мен бул ооруган баласын да көрүп, мен тиги жактагы балдарымды да сөзсүз көрүп берген. Анан мен өзүмдү да көрүшүм керек, анан жолдошумду да карагыла деп, анан оорубаса дагы ушундай баягы кээ конфликтке барышат да. Анан эми алардын бардыгы сөзсүз түрдө тиги медицина кызматкерлердин убактысын алат, анан башкалар күтүп калат. Ошону менен баягы настоящий ооруп аткандар күтүп калышы мүмкүн да. Негизинен ошо жана бизге келгендердин арасынан ооруп келгендер, алар кезек күтүп унчукпай турушат да. Анан жанагы консультацияга келгендер, ошо көрүнүп эле кетейин деп келгендер. Жол болсо кээ бир убактарда айтып коюшат экен, бар жугуштуу оорулар ооруканасына бара калсаң эле көрөт, сага капельница коюп берет, анан кетет. Биз эми капельница коюп берген, биз жаткырбайынча капельница коюп бере албайбыз. Себеби дегенде биз амбулаторный поликлиника эмес да, бул стационар болуп эсептелинет да. Ошон үчүн мен биздин жарандарга кайрылат элем. Бираз кичине чыдамдык кылып, кичине кезек болсо күтүп,
Анан даже вот биздин чоңдорубузда кичинекей ымыркай балдар очередте турса, чоңдорубуз мени биринчи көргөзүп. Жакында эле бир конфликт болду, мени көрбөй атат деп уже тартып алып даже көргөзүп атат да. Ал негизи просто консультацияга келген да. Анан дагы бир случай болду, бир 3 баласын ээртип келип, астында судорога менен отурган балдарды силер эмне үчүн менин балдарымды көрбөйсүңөр, биринчи очередь мен жөн эле келгем деп, дагы ошентип дагы сүрөткө жанагыларды тартып алып көргөзүп атат да. Эми ушуларды мен айтат элем, ушу кичине чыдамкайлык болуп, кичине чыдап турса, биз негизинен бир дагы отказ бербейбиз, анын баарын көрөбүз, билгендерди баарына көрүп, дары-дармек жазып бергенге, же болбосо ооруканага жаткыра болсо, жаткырганга дайым аракет кылабыз да. Анан эми биздин ооруканада негизи 500 орун, 530 орунду, бирок бүгүнкү күндө 606 жатат бүгүнү. То есть мындан 106 киши ашыгыча жатат деген сөз да. Ал эми биз бул жугуштуу оорулар болгондон кийин убагында дарылап, убагында тез аранын ичинде жардам көргөзбөсөк, ал өтүшүп, андан башка даже эмелер осложнение болуп кетиши мүмкүн да. Өзгөчө жанагы жаш балдар, алар келгенде жанагы тарамыштары түйүлүп, судорога менен келишет. Ошону менен бирге эле жанагы дем алгандары кыйналып, дем албай келгендер көп. Мына бүгүнкү күндө биздин ооруканада ошолордун баардыгын биз өз түрдө ооруканага жаткырып, аларга хоть коридордо болсо дагы же башка жерде болобу, сөз түрдө жардам беребиз да. Мына кээ бир адамдар жатып, ыраазы болуп эле кетип атышат. Хоть мынакей бизге рахмат ушинтип алардын арасында, элдердин арасында бар экен, нааразы болгондор да бар. Эми алардын баардыгын оозун тыя албайсың. Анан бирок мен жарандарга айтат элем, ушу медицина кызматкерлери дагы адам, аларга дагы мындай кичине мүмкүнчүлүк берип, тоскоолчулук кылбай, жакшы наоборот жардам берсе жакшы болот эле да.